Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто жеке ишкер Илгиз Шаменов. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Илгиз мырза, студиябызга кош келиптирсиз. Мына биз билгени сиз ушул жылы жеке ишкер катары коомчулукка таанылдыңыз. Жыл кандай өтүп жатат, кандай ийгиликтер коштоду? Негизи эле 2018-жылдын ийгиликтери жөнүндө коомчулукка азын алак айтып кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Биринчиден 2018-жыл жакшы эле жылдардан болду, Кудайга шүгүр. 2018-жылы көп эле ийгиликтерге жетиштик. Региондорду өнүктүрүү жылына карата алылыктуу бир топ иштерди алып бардык. Бул айыл чарба багытындагы иш чаралар. Биз 2018-жылы быйыл чоң чарбаларды курдук. Форелевый хозяйстволорду жана инкубационный цехтерди, андан тышкары кошаралар менен фермаларды куруп, ошол боюнча иштерге алып барып жетиштик да ушул ийгиликтерге. Бул 2018-жылды президентибиз региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыялаган, ошого байланыштуу дагы салымыбызды коштук деп айтсак болот, кичине колдон келишинче. Андан тышкары 2018-жылы бул банктардан дагы, мамлекет тараптан дагы мурдагы жылдарга караганда көбүрөөк жардамдар болду. Президентибиз өзү айтпады, региондорго карата насыя алуу боюнча дагы мамлекеттик кепилдик фондунан дагы бир топ жардамдар болду. Дагы эле болуп жатат. Ошол. Мына сиз жогоруда айтып өткөн балык фермасы. Бул балык бардык эле адамдын колунан өсө бербейт деген бир уламыш бар экен. Бунун негизги сыры эмнеде? Же ушул өзүңүздүн эле бир жеке дүйнөңүзгө туура келип ушу балыкты өстүрүүнү чечтиңизби? Бул форелевый хозяйство, осетровый хозяйство бул салайын деп мен кичинекейимде эле планымда бар болчу. Өзүм за границага чыгып, чет өлкөгө чыгып, именно ошол форелевый хозяйство боюнча изучать этип окуп үйрөнүп келгем да. Кайсы чет өлкө айтып кетсеңиз? Өзүм в основном Россияда болдум. Ошол кийин осетровый хозяйство, форелевый хозяйство Россияда. Көбүнчөсү аерде болуп, биз икраны кантип алыш керек, кантип икраны сыгыш керек балыктан, кантип инкубация кылыш керек, ошонун баарын үйрөндүк полный. Анан бияка келип, анан баштадык да. Бирок бул форелевый хозяйство бул ачыш үчүн абдан көп акча кетет экен. Каражат чоң талап кылат, бирок пайдасы дагы абдан жакшы болот экен да. Бул бир жылдан кийин уже пайдасын берип баштайт. Анткени суроо талап дагы азыр жогору. Чет мамлекеттерде, башка мамлекетте, эс өлкөлөрүндө именно форельге абдан суроо талап жогору болуп атат. Анткени себеби бул Кыргызстанда суулар абдан таза болгондуктан, шаркыраган суулар бар болгондуктан форель именно ошол таза суга өсөт да. Ошого байланыштуу экологически чистый деп спрос көп да биздин балыктарга. Ошол үчүн мен форелевый хозяйствону ачканымдын себеби ошол. Анткени сбыт бар, клиенттер бар, ала турчулар. Экспортко чыгарсак болот. Муну биз Кыргызстандын бүт региондорго расширение кылсак да болот да. Ошол негизинде биз инкубационный цех салганбыз. Айына азыр 500 миңден кем эмес инкубация кылабыз малекторду. Инкубация кылып форельдикини 1 граммдан өткөрүп, анан бүт региондорго, бүт Кыргыз Республикасы боюнча доставка кылабыз. Баткенге, Ошко, Жалал Абадка, бүт региондорго. Анан азыр хозяйстволор өнүгүп атат, көбөйүп атат. Мурдагы жылдарга караганда улам жыл сайын, ай сайын көбөйүп атат. Кудай буюрса, биз 2019-дан баштап экспортко чыгабыз. Анткени суроо талап бар, контракттар бар. Ошонун үстүндө азыр иштеп атабыз. Биз буга чейин ушул бизнесмендер, жеке ишкерлер жөнүндө маалымат топтогонубузда көбүнчө алардын ата энесинен калган байлыкты улантып кетүү, же болбосо бир фундаменти бар, же бир түпкү уюткусу бар деген сыяктуу нерсеге келип такалчубуз. Ал эми бүгүнкү күндө бизде азыр сен кошулган бир топ жаш ишкерлер бар. Алардын дагы изилдеп чыкканда көптөрү, мисалы үчүн анын арасында сиз да барсыз, ошол
эч кандай ата эне тараптан жардам болбогондугу, алардын көпчүлүгү 30-га жашы чыга элек туруп эле, сиз деле мына 27 жаштасыз, ушундай чоң иштерди баштап өнүктүрүп кетүүгө кадам таштагандары жөнүндө маалыматтар кубанарлык десек да болот. Негизи кыргызда жакшы сөз бар, асыл таштан акыл жаштан деп. Мүмкүн ушул азыркы биздин жаштарыбыздын бир башкача өнүгүүсү, башкача көз караштыгы пайда болуп атат. Бул жаштардын иш алып кетүүсү боюнча пикириңиз кандай? Эми айтып кетет элем, бул туура айтасыз. Көбүнчөсүн жаштарга азыр эне атасынын колдоосу менен кээ бирөө бизнестерди кылып атат, ишканаларды ачып атат, же эне атасы ачып берген ишканаларды дальше иштетип кетип атат. Биз болсо өзүбүз эми эне атабызга миң мерте ыраазыбыз. Алар бизди туура тарбиялап ушул даражага жеткизген, чоңойткон. Дальше биз өзүбүздүн күчүбүз менен эч кимден жардам сурабай, Кудайдын жардамы менен ийгиликтерге жетишкенбиз ушул күнгө чейин. Анан азыркы жаштардын ой жүгүртүүсү эми мындай жаңы доор менен деп айтсак болот да. Анткени башка мамлекеттерге барып атат, чет өлкөлөргө чыгып атат, көрүп атат, каерде кандай болуп атат. Эми азыр технология өнүккөн заманы, интернеттен эле алып, эми мурдагы заманга караганда бизде азыр алгылыктуу иштер болуп атат. Мындай жаштардын ой жүгүртүүсү дээрлик жакшы деп айтсак болот да. Мындан келди биздин Кыргызстандын келечеги бар, өсүп өнүгүп кеткенге. Бул көбүнчө жекешкирлер социалдык пакеттер деп коебуз, ошол муктаждарга, жетим жесирлерге жардам берүү жагын дагы ала жүрүшөт да. Бул боюнча сиздин эмне айтып кете турган иштериңиз бар? Бул биринчи очурет, бул биздин Кудайдын берген, Аллахтын берген бир фарзы дагы. Бул садака кылып, жетим жесирлерге, кедейген балдарга, жана карылар үйүнө, балдар үйүнө жардам берүү бул биздин милдетибиз деп мен эсептейм. Биз байма-бай колубуздан келишинче жардам берип турабыз дайыма. Жардам берип, продукты жагынан болобу, эмне муктаждыгы болсо дайыма жардам берип келем. Ушул күнгө чейин дайыма и дальнейшем дагы жардам бергенге даярбыз. Мен башкаларды дагы айтат элем. Сиздер дагы жардам берип турсаңыздар жакшы болот. Анткени азыр жетим балдардын үйлөрү, карылардын үйлөрү, оор абалдагылар абдан көп. Азыр кышында, суукта үшүп отургандар бар. Ошого мен айтат элем да. Жардам беришиңиздер колдон келишинче деп. Буну сиз бир мусулмандын фарзы катары кабыл алып, өзүңүздүн айтпай эле жардамдарыңызды берип турасыз, Бул дагы жакшы самалык. Эгерде бүгүнкү биздин эфирден кийин биздин жаштардын арасынан биз дагы ошо балыкты өстүрөт элек, биз дагы ушуга кызыгабыз деген сыяктуу бир топ түзүлсө, сиз ишиңизди жашырып жаппай эле ошолорго көрсөтүп, жана жол көрсөтүп берүүгө даярсызбы? Биз дайыма эле мен выступать этип келем, дайыма эле айтам, өзүбүздүн балдар бар. Кимдер гана байланышпасын, биз консультация берип, туура жолго кандай кылып өстүрүш керек, кандай бассейндерди куруш керек, кандай корм бериш керек, эмне кылып өздүрүш керек, прибыль канча болот, расход канча болот, бүт эсептеп дайыма жардам берип келебиз. Мындан кийин да жардам бергенге даярбыз. Анткени биз экспортко чыгарайлы десек, азыр бизге объем жетишпей атат балыктын жоктугунан. Наоборот, биз заинтересованы алар ушту көбүрөөк балык өстүргөнгө Кыргызстанга. Биз наоборот даярбыз да. Массалык маалыматка берген бир маегиңиздин бирөөсүндө биз Кыргызстанды балыктын мекени кылсак да болот, анткени биздин 7 аймак тең, 7 өрөөн тең ошого ылайыкташтырылган деп айтып кеттиңиз эле, ошо боюнча да кошумча маалымат берип кетсеңиз. Биз республикабыз негизи 5 деп айтсак болот, анткени бул Кыргыз Республикасында абдан чоң көлөмдө, мисалы, бул башка мамлекет өстүрө албаган балыктарды биз өстүрсөк болот. Мисалы, форель бул деликатес деп эсептелинет бул дүйнө жүзүндө. Бир деликатестин сый тамак деп эсептелинет. Биздин кыргызстандык ушул форельдер абдан жогору бааланат да. Анткени суу таза болгондуктан, бизде мындай суулар бүт 7 областта тең бар. 40 райондо тең бар. Бүт айылдарда, аймактарда ушул форельди өстүрүп, өнүктүрүп, дүйнө жүзүнө экспорт кылсак болот. Дүйнө жүзүнө, Европага, Кытайга, мисалы Кытайга экспорт кылыш үчүн объем жок. Кытай абдан көптөгү көлөмдөгү объемдорду алат да. Наоборот, бизде азыр 59 суу сактагыч, 3000ден ашык шараккан суу дарыялар бар. Анын баары эле башты колдонулбай турат. Бир колдонулса, бир кичинекей эле бир пайызы колдонулуп атат. Көбү бош турат да. Буга ошол үчүн мамлекет, өкмөт жардам бериш керек да. Анткени бул балык форелевый хозяйство ачыш абдан көп акча кетет. Ошону өкмөт колго алып, жардам берип, колдоп,
ишкерлерди ошентсе башында колдоп койсо анан дальше экономикага дагы пайда болот. Кыргызстан боюнча 600 миңден 700 миң тоннага чейин балык өстүрсөк болот республика боюнча. Бул абдан чоң көлөмдөгү көрсөткүч. Бул балыкты биз 600 миң 700 миң тоннага жеткирсек, бул Кыргызстандын азыркы бюджетинен да көбүрөөк акча да, общий Кыргызстан бюджетинен да көбүрөөк акча болуп эсептелинет да. Ошол үчүн буга мамлекет көбүрөөк жардам бериш керек. Азыр президенттик Сооронбай Жээнбеков жардам берип атат колдон келишинче. Мындан дагы көбүрөөк жардам бергенге өкмөт аракет кылыш керек деп эсептейм да. Мындан келди биз Тянь-Шань форелин кыргыздын бренди катары колдонсотка болот деген жыйынтык болуп жатат. Анткени тарыхта жана уламышта айтылгандай биздин Курманжандатка апабыз Тянь-Шань форелин Арыба менен Москвага чейин ошол эч кандай бузбастан жакшынакай боюнча жеткирип, ошол жакта биздин кошуна өлкөнүн өкүлдөрүнө ооз тийгизген деп жазылган жери бар. Элгиз мырза, бүгүнкү күндө биздин ушул жаш ишкерлер дейбизби, же болбосо жаңы гана ошо өсүп келаткан жаштарыбыз көбүнчө саясатка кызыгып жана аралашып кеткен учурлар аз эмес. Менимче сиз да мындан кур эмессиз. Мунун бир себеби бүгүн сиздин Замандаш партиясы менен өнөктөш болуп келатканыңыз айтылат. Бул Замандаш партиясы боюнча коомчулукта маалымат абдан көп. Акыркы учурда айтылган бир эле маалымат бул Замандаш партиясынын Муктар Омаракунов раматылык тирүү кезиндегидей мигранттар менен көп байланышпай калгандыгын, аларга колдоо көрсөтпөй калгандыгы жөнүндө айтылып, ал эми бүгүнкү күндө Адаханым Адымаров жетектеген Бүтүн Кыргызстан партиясы аларга менен көп тыгыз байланышта болуп, жана алар деген моралдык жактан биздин алыстагы мекендештерге колдоо көрсөтүп жаткандыгы көп айтылып жатат. Бул боюнча сиздин жеке пикириңиз кандай? Туура айтасыз. Бул саясатка аралашканыбыздын себеби мамлекетибизге салым кошойлу деген ой менен гана аралашканбыз. Бул Замандаш партиясын тандап алгандын себеби бул партия канча жылдан бери эл менен иштеп, элдик болгон, таза бийликке аралашпаган, пока кирдей элек таза партиялардын бири деп айтсам болот. Ошол себептен ушул элибизге кызмат кылып аткан бир бийликке барбастан жардам берип аткан партиялардын бири болгондуктан мен именно ушул Замандаш партиясын тандап алгам. Кудай буйруса, мен сиз айттыңыз, мигранттарга жардам бергенден алыстап кетти деп. Мен тескерисинче айтат элем, биз алыстаган жокпуз. Замандаш саясий партиясы төрагабыз баш болуп дайыма мигранттарга колдоо көргөзүп атабыз, дайыма жардам берип атабыз колдон келишинче, байма-бай. Эми балким биз ар бир берген жардамыбызды телелерден же сайттардан чыгарбаганыбызга байланыштуу может билинбей аткандыр. Биз дайыма жардам берип атабыз мигранттарга. Биз Россиядан, Москвадан, Турция бүт мигранттарга жардам берип, байма-бай алар менен байланышып, жада калса өткөндө кырсыкка учураган Чыңгызга да жардам берип, колдон келишинче жардам берип, мына өзүн чыгардык. Байма-бай жардам берип атабыз. Ушул жаш ишкерлер жанагы жаштын тилегин берет деп айтылат бизде. Пенденин оозундагы Алланын кулагында деп дегендер жакшы бир үмүт тилектер бар. Мисалы биздин жеке ишкер бүгүнкү күндө Кыргызстанды багып жатат десек да жарашат. Шаршенбек Шайлообекович Абдыкеримовдун ушу сендей жаш кезинде мен келечекте 100 завод салам деген тилеги бүгүн орундалып, акырындап орундалып келатат. 57 завод салышты алар. Бүгүнкү күндө алар төлөгөн налог менен жана алар иштеткен кыргыз жарандары менен чындыгында эле бир топ кыргыз элине жакшы көмөк көрсөтүп жатышат. Бүгүн сиздин да ошондой бир алдыга койгон ой максатыңыз барбы? Туура айтасыз. Бул Шаршенбек байкебизди абдан сыйлайбыз. Өзүбүздүн байкелерибиз болот, жердеш. Абдан сыймыктанам. Алардын конечно, мамлекетке кошкон салымы. Өзүңүздүн байкеңизди энди кандай түшүнсөк болот? Нарындык байкеңизби же кыргыз байкеңизби? Бул өзүбүздүн биринчиден кыргызстандык байкебиз, экинчиден нарындык байкебиз. Кишини сыйлайбыз. Анткени алардын кылган эмгеги менен мамлекетке бир бюджетине чоң салым кошуп атат десек болот. Канчалаган жарандарыбызды жумуш орду менен камсыз кылып атат. Бул Шаршенбек байкеден башка Аскар Маткабулович да бар. Ал киши дагы канчалаган адамды жумуш орду менен камсыз кылып атат. Аларга Кудайым ден соолук берсин. Биздин дагы тилегибиз, оюбуз бар. Бул бүт Кыргыз Республикасы боюнча бүт ишканаларды ачып,
дүйнө жүзүнгө экспортко чыгарып, биз дагы бир мамлекетке салым кошуп эл үчүн иштесек деген оюбуз бар, пландарыбыз бар. Ошонун үстүндө иштеп атабыз и дальнейшем дагы тыныкпай эмгектенгенге даярбыз. Келечекте Тянь-Шань форель балыгын кыргыздын бренди кылып, биздин кымыз жана башка шороо сыяктуу кыргыздын улуттук бир жакшы тамагы сыяктуу эле форель дагы биздин бир сый тамагыбыз катары дүйнөгө белгилүү болушун каалайт экенсиз. Маегиңизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. 2018-жылда эле 19-жылы дагы көп иштерди ачып, жалгыз эле жеке өзүңүзгө эмес, биздин мамлекеттин келечектеги өнүгүүсүнө дагы өз салымыңызды кошот деп ишенебиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн жеке ишкер Элгиз Шаменов келип маек коюп берди. Берүүнү мен Үмүт Макамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.